Муну канча жыл мурун алгандар уже өлүп калды байке. Уже күтүп жүрүпчү. Мунун баары түзелүү керек да. Мындан биягы мыйзамсыз, мындан биягы мыйзамдуу болуп калабы. Анан биз Кыргызстанда жашап, нелегал болобуз, Мексикада да болупчу. Булардыкы деген фуги убагында трансформация кылып берген экен да. Чечип бергиле да бири-бириңерге шылта бербей эми ушуну. Өкмөт берген, кызыл кетип бергендерге үй салганга болбойт. А эмне үчүн кутка болот? Мелбис да бизде. Мону көтөрүп алып өзүңүз президентке киришиңиз керек. Мону эч кимдин алы жетпейт экен, шеп. Мону эмне кылабыз? Хорошо. Мыйзам чегинде болуш керек деген сөздү тагыраак, жакшыраак карманган дал ушул жерде турган адамдар. О жакта мына тосулуп турбайбы? Тосулгандан кийин эле элдин баарынын болгон жери бүлкүлдөп калды да. Эмнеге дебейсизби? Көтөрүп коет экен. Илесеңиз мен оюн айтайын. 23-жылы чыкты. Бул жер өттү деп. Котуңуз, экинчи пыгыңсы эмне? Биринчи жооп бере турган кишилер ошолор болуп атат да. Мыйзам чегинде болуш керек деген сөздү тагыраак, жакшыраак карманган дал ушул жерде турган адамдар. Колдорунда кызыл китеби бар, бирок жеринин өзүнүн мыйзамдуу укугун колдоно алышпайт. Эмнеге десеңиздер, ортодон ар кандай иштер болуп кеткен, соттук иштер да болгон, акимдин өз токтомун өзү жок кылып, ушундай бир кызыктай иштер болгон. Мунун баардыгын кенен алдыңкы мүнөттөрдө айтып берем. Биринчи жерди көрөлү дегенибиз мына жер биягы азыр кут компаниясы сатып алган экен. Бул жер трансформация болуп, азыр булар баягы көп кабаттуу үй салганга документтерди даярдап, жасап баштап атышыптыр да. Бирок бүгүнкү күндө эч кандай документи даяр болду элек, ошон үчүн бардык нерсе турат да. Эми силерди биринчи мындай кылалык, биринчи силерди угалык. Сиз мындай кыска биринчи айтып бериңиз. Тарыхын айтып бериңиз. Мен өзүм адвокат. Анан кийин ушу кагаз атайын алып келип түшүндүрүп көрсөтүп коеюн дейм. Эми биринчиден бул катуураак айтыңыз, эл да уксун. Эми башында бул айыл чарба жер болчу. Анан 15-16 жылдан баштап булардын ээлери документ заключение бүт даярдап дегенде коюңуз. Эси 33-35-нде үлүш ээси. Бул үлүш башында айыл чарба. Айыл чарба. 15-16 жылдан баштап кагаздар топтоп 512 токтом негизинде өкмөткө чейин жетип калган болчу. Анан кийин жер мунапыс боюнча мыйзам чыккандан кийин ага кол коюлбай, кайра ылдый түшүп, бүт кайрадан бүт заключениялардын баарын чогултуп топтоп комиссияга кирген. Ал эми кийин жер комиссиясы трансформацияга, рай администрацияга. Эми мына биринчи токтом, биринчи П 20-январда 23-жылы чыкты. Бул жер өттү деп трансформациядан. Под ИЖС, индивидуальный жилищное строительство деп мына акимдин колу турат. По результатам земельной комиссии деп бул токтомду чыгарат. Биринчи П санду. Бул действительно биринчи токтом катары чыкканда баягы жер амнистия боюнчачы. Андан кийин туруп эле мына 1-мартта 23-жылы 3-П токтом менен бул токтомду жокко чыгарып атат. Так. Жокко чыгарган основание. Ким токтолот? Ошол эле аким. Основание? Основание, справка, проверка администрации президента депчи. Президенттин администрациясы келип текшерип кеткен. Действительно, бирок бул азыр биз сот аркылуу алдык да могу кагазды. Мына справка, проверка администрации президента мынакей. Полный текст ушул да. Могу текст боюнча, бул кагаз боюнча, справкасы боюнча бир дагы сөз 1-П жөндө жок. Бул комиссия 2-П токтомду текшерип, справка жазып кеткен. Котуңуз, 2-Пыңыз эмне? Бул мындай. 1-П өзүнчө токтом чыгат, ушул контур боюнча. 2-П деген токтом чыгат ортодо. Бул башка жерлер боюнча. Өйдө Байтик жерде перевод тоже алды элечи, трансформация. Эми комиссия келип 2-Пни текшерип кетсе, аким 3-П баягы буну негиз кылып 1-Пни жокко чыгарып атат. Ушул основной ушул жер туура эмес болуп кеткен. Хорошо, дальше. Эми 1-П чыккандан кийин бул элдерге уже официально кызыл китеп, андан кийин 300 бирдемке купля-продажа болуп кетип, уже ээлери өзгөрүлүп, уже бири-бирине өтүп кеткен болгондо, бирок бул 1-П негизинде как положено госрегистр берилген. Бүгүнкү күнү булардын кызыл китеби официальный жокко чыгарылсын деген кагаз жок. Бирок же сала албайт, салык келип атат, мына колунда турат, анан кийин просто ортодо эле кырчылып калат. Жок, хорошо. Бирок демек
жердин трансформациясы бүгүнкү күндө жок экен да. ооба Могу кагазга Ооба. таянсак, Бүгүнкү бүгүнкү күндө ооба. жер не трансформировано, айыл Ооба. чарба боюнча калып калган. Андан кийин дагы бир эки сөз бар. Мына биз хакимиятка кайрылдык. Айттык, могу жерде туура эмес жазылган. Комиссия бул токтомду текшерген жок деп, кайра хакимияттан комиссия түзүлөт. Кайра биздики туура чыгат. Мына 28П деп 13 ноябрдан кайра чыгарат да 3Пни жокко чыгарат. Туура эмес чыгыптыр депчи. Даже мына сөзү бар, ничтожный, признать ничтожным депчи 3Пни. Эми буну биз ооба 1Пни кайра ордуна келтирдик деп жүрсөк, прокурор протест жаза коюп ортодо. Кайра мына 29 ноябрда 34П менен кайра бу 28-ти жокко чыгат. Буну жокко Ооба. Ошондо мына 4 токтом чыгып кетти дагы, акыркысы мына могу турат жокко чыгарылсын депчи. Бирок сотко берип атабыз, далилдеп берип атабыз. Мынакей 1П негиздүү, мыйзамдуу чыккан деп талап коюп атабыз. Ошо 3Пни жокко чыгарып бериңиз. Анткени мына комиссиянын кагазы турат, ак үйдүн жооптору бар. Биз 1Пни текшерген жокпуз депчи. Хорошо, эми мага айтыңызчы, ушул жер боюнча бир нече кылмыш иши козголуп, тергөө болгон, ошо боюнча айтып бериңизчи. Түшүндүрүп берейин. Бул мындай болгон. 3П токтом чыккандан кийин прокуратура келип, неге бул өзүнүн токтомун жокко чыгарып атат деп текшерет. Бүт ушул контурдун кагаздарын алып текшерет. Ошонун ичинде бир кагаз, ооба, баягы колу подделка, печать подделка, ал архивде жаткан кагазды комиссия өзүнө сурап алат да, баягы карагангачы. Ошол жактан бир справкасы ооба подделка болуп чыгат, ал иш козголот. Бирок биз айтып атканыбыз, эми ал бир справка негизинде чыккан жок бул чечимчи. Аякта канча заключение, канча справка, эми бир справка ооба козголду. Ал комиссия жоопко тартылды. Бирок ал эми башка кагаздар деле комиссия карады да, анын баары туура эле. Ошон үчүн эми ооба иш козголгон. Эми ал соттолгон, штрафка кезилген, алар уже өкүм чыккан соттун. Ооба, ал бар. Ну, эми ал бир справка, илгерки бир архивден бир печать. Аякта деген коррупция менен козголуп атат да. Жок, алар халатность менен соттолгон штрафка. Жок, негизи коррупция менен Козголгон балким, ооба. Бирок соттолгону уже признан виновный. Толук маалымат толук жок, мен угушума караганда халатность менен. Бул Чүй областтык прокуратура тарабынан. Ооба. Бул жер Октябрь администрациясына толугу менен өткөн да. Мэрияга өткөн, мэриядан Октябрь администрациясына бул жер карайт да бүгүнкү күндө. Эми мындан аркы чечимдин баарын тең Октябрь администрациясы кабыл алат да. Бирок бүгүнкү күндө мына мен айтып коеюн баарына тең. Бул байке айтып бергендей, бул жердин категориясы айыл чарба боюнча турат. Жок, угуп туруңуз. Мен общий токтомду айтып атам да. Бул токтом мыйзамсыз болуп, мыйзамсыз трансформация кылганда ошол маалда силерге ИЖС деп, ооба, колуңарга кызыл китеп берип койгон. Бирок аны чынында мыйзамсыз деп кайра аны атменге келтирип чыгарып, бүгүнкү күндө ал токтомдор мына жокко чыккан. Жанагы силерде сизге бир суроо да. Жанагы 17-18 инстанциянын жөн эле талаада калып калабы, Биз 10 жыл өткөнбүз ошо инстанцияларданчы. Биринчи жердин категориясы ИЖСке өтмөйүнчө бул жерди негизи бөлүп сатканга дагы мүмкүнчүлүк болбойт. Ооба, туура эмес иштер болуптур. Эми силер деген баягы добросовестный покупатель катары силер сатып алгансыңар. Аны мен ошон үчүн сурап атам, мына 33 киши бар экен ушул жерде, үлүш ээлери. Ошолорду дагы чакыргыла деп айткам мен бүгүн, келсин. Алар дагы келип жооп бериш керек да. Биринчи жооп бере турган кишилер ошолор болуп атат да. Бул мындай болуп атпайбы? Ал үлүш жерлеринин ээлери ушул токтом негизинде купля-продажа кылган да. Анан кийин ортодон бул кайра токтом жокко чыгарып, бул кызыл китептер на весу калып калат. Мындай карагандачы. Эгер токтом жок болсо, баягы самовольно сатса, ооба, конечно, ал баягы суроо көп. А бул токтом негизинде болуп кетип атпайбы? Ушул контур боюнча иш козголуп, бир жагы уже сотко жетип, бир жагында бүгүнкү күндө дагы ошол тергөө иштери болуп атат да. Азыркы күндөчү. Ошон үчүн азыр мындай кылабыз. Урматтуу туугандар, эми биздин мойнубузда. Бүгүнкү күндө ушуну чечишкенге биздин мойнубузда. Хакимият бул жердин ээси болгондон кийин биз чечим кабыл алабыз. Макулбу? Ар бир госактын
ээси керек, списогы керек, полный. Бардыгы бирөө да калбаш керек да. Макулбу? Бардыгын тең азыр биз списочна барын тең чогултабыз. Эми мындай мен силерге эртең келип эле жериңерди бөлүштүрүп берем деген эмес. Бирок срок эми чечебиз. Мен азыр айта албайм. Дагы кое тургула, күтө тургула. Мына биз күтүп тургача мына өзгөн ордо салып койду. Өйдөккө эме наусуракка салып койду. Улдыкы наусуракка салып койду мына. Ата полный эчтеке жок болчу. Мурда. Документи жок эле, рухий мурас салды го бизге чейин эле. Кызыл китебиз туруп, биз жүрөбүз мынакей, кызыл китебиз туруп. Үй сала албай жүрөбүз мынакей. Эми мыйзамсыз болуп калып атпайбы? Токтом мыйзамсыз болуп атат. Эми ошончо киши күнөө эмес да ушул жердеги. Бүгүнкү күндө Анарбак, Өскөн Ордо, Салкын Төр, 172 контур бар, 232. Ошонун баарын тең мына биз чечип атабыз да бүгүнкү. Мына канча жылдан бери чечилбеген маселени мына биз азыркы күндө чечип атабыз. Ошолордун бирөөсүнүн колунда документи жок болгон да. Фактически жашоо. Хорошо. Муну канча жыл мурун алгандар уже өлүп калды байке. Өлүп калыптыр. Кээ бирөөчү уже күтүп жүрүпчү, өлүп калыптыр. Анан биз Кыргызстанда жашап, конституциябыз бар, президентибиз бар, айыл өкмөтүбүз, акимибиз бар. Анан биз өз жерибизде жүрүп, нелегал болобуз деди. Мексикада да болупчу. Анан биз да сизди түшүнүп атабыз. Просто эл уже үркүп чочуп калды. Сиз бүгүн жумуштасыз. Эртең эми жумуш деген колдун кири, ким билет, эртең чоңоюп кетесиз, ордуңузга бөлөк кирет, кайта заново кетет да. Элдер уже үркүп, эч ким ишенбей калды. Как будто Мексикада же Америка өтө албай, же артка кете албай, акчасы жок. Жана бандиттерге таланып калгандай болуп атат. Туура түшүнүп коюңуз. Анан биздин президентибизге өзүңүз ушул ситуацияны жеткизип койсоңуз жакшы болот эле. Сиз эмес хакимият эмес, губернаторга кайрылганбыз. Губернатор чече албай калган. Ал да кетти отставкага. Жок, эми гарант болупчу. Хорошо. Турат да турабы? Конституция гарантпы? Конституциянын аркасында ким гарант? Садыр Нуркочаевич президентибиз гарант да турабы? Эми ушуну чечип бергиле дейм бизге, ар кимге жалдыратпайчы эми. Губернаторго барсак ал да чечип койгон. Чечип бергиле де бири-бириңерге шылта бербей эми ушуну. Ушунча кишини жалдырат. Байкелер, мен ошон үчүн келип отурам да алдыңарга. Мына өзүм келип атам силергечи. Тарс дегенде эле чечилбейт бул нерсе. Мыйзам чегинде чечебиз, мыйзам чегинде. Жок, мыйзам чегинде алынган. Мен дагы бир жолу айтып атам, силердин токтомуңар, силердин жериңер бүгүнкү күндө трансформация болгон эмес. Чеч күндү эле болуп туруп эле мону көтөрүп алып өзүңүз президентке киришиңиз керек. Мону эч кимдин алы жетпейт экен, шеп. Мону эмне кылабыз? Хорошо. Мындай кылалы. Башка эч ким ушу мэриңерде курста мэриңер келген жанагы текшерүү комиссиянын төрагасы болуп ошол келип атат. Ошол кезде. Ошол топтомдун ичинде бул болуп калып атат. Ол желекке келсе бул гербти снимать этип атат. Берденчи мындай түшүндүрөйүнчү. Желекти текшерип атса гербти снимать этип атат. Ушу мэр Жунучаловкада өзүңүз кирип өкөң чеч күндүк адамга барышыңызга керек. Президентке кириш керек. Президент айтып атпайбы? Келбейсиңер бешик ачып. Мына, урматтуу туугандар, дагы бир жолу айтып коеюн. 15 жылдан бери чечилбеген нерсени элдердики мына 20 жылдан бери чечилбеген нерселер мына чечилип атат. Угуп туруңуздар. Биздин үй жок, үй жок. Эми Акчабыздын бар эле Жок, жолдош аким, мындай да. Муну мисалы үчүн решение чыкпаса, могу кут эмнеге тосуп атат мына жерлерде? Решение Ушул эле бир контур да, бир эле контур. кут бүгүнкү күндө мамлекетке бул жер өтүп, мамлекеттен сатып алып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Мамлекеттен сатып алып атат. Сатып алды да, Аха. сатып алды. Кайсы документ? Биздин ошо решение менен сатып алды да. 8-жыл решение. Ошолор бир да. Общий. Хорошо. Чогуу чыккан да. Баары тең, ушунун баары тең. Хорошо, мен айтып атпаймынбы? Бул жерди ошол жер үлүш ээлери өзүнүн макулдугу менен мамлекетке өткөрүп берип атат. О жакта мына тосулуп турбайбы? Турабы? Бул тосулгандан кийин эле элдин баарынын болгон жери бүлкүлдөп калды да. Эмнеге дебейсизби? Бул биздин жерде дагы биякталгандан кийин бул жакта да алып өткөрүп коет экен. Десеңиз мен оюн айтайын. Өткөрүп коет экен деп булар коркуп, жанталашып шашып президентке ушуну жеткирип, биз өзүбүз канча жылдан бери күтүп аткан жерибизге ээ болуп калалы деп атат. Мисалы убагында ошол кезде $5.000 алабы, $6.000 алабы, ал акча эгер кайра артка кайтарып колуна берген күндө дагы азыр ал акча жөн эле саман, ал акча жок. Ошо бул жакта эжелерден жүрөт.
ушунча жыл квартиралап жүрдүм, балдарыма үй салып берейин дедим эле. Миграцияда жүрдүм. Бирок бүгүнкү күндө келгенде мен жерден жок, же акчадан жок, каяка барам? Сиз гарант Деп, анан ошол маселе коркон ошол болуп атат. Коркон ошол болуп атат. Элдин баягы жарлы айта албай аткан нерсесин айтайынчы. Токотерин. Дагы бир Анан ошол нерсе боюнча жооп берип койсоңуз баягы. Ошону мен дагы бир жолу айтып атпайм. Мен силерге бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде, мыйзам чегинде ошол маселеңерди чечип берем. А эмне үчүн 151 контур кут салып атканга? Аларга решение чыгып үй салганга уруксат берилип атат. Өкмөт берген, кызыл кетип бергендерге үй салганга болбойт. А эмне үчүн кутка болот? Биз аларда акчалуу, а биз ошо карапайым элбиз да, биз дагы. Биз да гражданинбиз. Ар бир гражданин, Кыргызстандын гражданини 4 соток жер алган укуктуу. Турабы? Бекер. Бекер. Мына, биз ошо акчага сатып алып атабыз. Анан ошо биз законду сыйлап 15 жыл күтүп атабыз. Сиз жана сөзүн айтып кеттиңиз. Митинг кылбагыла, ыз чыгылы. 15 жыл митинг кылган жокпуз, ыз чыгылган жокпуз. Законду аябай сыйладык. Мына унчукпаган элге эме жетпейт экен да. Президентке аяна жетпейт экен. Ал ажылдаган, ызы чыгылган кишилерге үйдү берет экен. Баарын условия кылып берет экен да. Эми ошо биз мыйзамды сыйлаган үчүн карапайым элибиздин сөзүбүздү президентке жеткизип койсоңуз ошол эле болот. Бир суроода Октябрь администрациясына качан бардыңар эле? Аким менен качан жолугуштуңар эле? Биз барсак бул пока өтө эле экен. Өтсүн деп коюшкан да. Мына мен ошон үчүн айтып атпайм. Мына эми бизге өттү, эми биз мойнубуз калып биз чечип берели. Ушуну эми аягына чейин чыгаралы. Силер деген 14 жылдагы чечилбеген маселени мен эртең деп силерге сөз бербейм. Бирок жакын карада, мына макулбу? Жакын карада биз бир чечим чыгарып анан силерге тааныштырабыз. Мына кут момтип тозуп эки жактан үй салып атат. Могу жакта кичинекей жер, ушул жерди дагы алып коебу деп мен азыр үйгө кете албай калып атам. Кантип үйгө бардыңыз? Биз сизге ишеним артып келип атабыз. Президентке үнүбүздү угузуп коюңуз. Бул жерде мен элемес, баары карапайым адам үчүн ушул малга чейин аркага тартылып келди. Мына өзүңүз деле көрүп атасыз. Акчалуулар, таанышы барлар алардыкы болуп атат. Кут эмне негизинен салып атат? Кут деген булардыкы деген фуги убагында трансформация кылып берген экен да. Жок. Жана башчы айтып кеттиңиз, башына булардын документ даяр боло элек депчи. Даяр боло элек. Документи даяр боло элек, куттуку эмнеге тосуп алды дейт. Эми өзүнүн границасын определять этип койду. Анда булар деле тосуп алса эле өзүнүн Жок, тоскон болбойт. Эмне булар? Элге болбойт, тигилерге болот байке. Бул айтып атам го, бул дагы бир жолу бул мамлекет тарабынан через аукцион сатылган да. Мамлекет тарабынан мыйзамдуу сатылган да, мыйзамдуу. Кийин аукцион коюлган турбайбы бул жер, Аукционго коюлуп мына могу. Эске алынган ошол учурда. Бул жерде турган. Бул элдердин жерине тиишкен эмес да. Бул могу жердеги эмелер бүт өздөрүнүн ыктыяры менен мамлекетке өткөрүп берип, ошол жер аукцион аркылуу сатылган да. Монун баары 150 да. 150. Ошондо эле монун баары кошо эле бир эле ушулар менен токтомдор аралашып чыккан. Az келип чыккан. Андан кийин эле кимдин участкаңар ушунун ичинде бар. Az келесеңиз, мунун баарына бул мындан биягы мыйзамсыз, булдан биягы мыйзамдуу болуп калабы, болбосо бир эле 151. Дагы бир жолу мыйзамсыз ушул жерлер берилген үчүн текшерүү маалында бул жерлердин баарын тең мамлекетке кайтарып, анан мамлекет тарабынан кайра аукцион катарып. Ошо мыйзамсыз болгон үчүн ушуну мамлекетке кайтарылып атпайбы, түшүнүп атасыздар? Мыйзамсыз болгондо башка бардыгыныкы мыйзамсыз болчу. Эгерде бул кут аукциондон утуп алган болсо, сатып алган болсо мамлекеттен, демек сиздердин дагы бул жакта элдер дагы мыйзамдуу сатып алыш керек кайра. Жок, андай маселе жок. Антип булардын колунда госакция бар. Сатып алган булар убагындачы. Эгерде маселе боло турган болсо, же сөз боло турган болсо, дагы бир жолу айтып коеюн. Бузук телефон болбосун. Мына ушул киши аркылуу же болбосо өзүм келип силерге угузайын да. Анан ортодо бир башка баягы үчүнчү күчтөрбү же бир бузуклар келип башка маалымат таратып тескери болуп кетпесин, макулбу? Эме бериңиз, тамак маңдай бериңиз. Ким? Бул жакта чогулган эл бүгүнкү күндө Садыр Нуркожоевдон гана үмүт күтүп, ошол гана чечип берет. Калган органдардын баардыгы, акими, губернатор дегоч баары тең үмүтүн үзүп бүткөн. Себеп дегенде буга чейин канча аким келсин, канча губернатор келсин, баардыгы тең ооба чечебиз, маселени карайбыз, маселе жок дейт, бүт баары тең билет. Ал тургай бул жактагылар кайра чогулушка келе берип, ал тургай мына отургучтарынан бери көтөрүп келип көнүп калышкан.
себеп дегенде канча убакытка созулатындагы билет жана дагы ошол үмүтүн четке калтырбай президентибиз бул маселени чечип берет деген ойдобуз. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич, биз сизге карапайым элдин үнүн жеткирүү үчүн карапайым элдин үнүн жеткирүү максатта кайрылып жатабыз. Биз көп жылдан бери жер маселеси чечилбей башыбыздан көп кыйынчылыктарды өткөрүп келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Колубузда жерге тиешелүү документтерибиз болгону менен бүгүнкү күнгө чейин жер маселеси чечилбей келет. Баардык тиешелүү мамлекеттик органдарга кайрылдык. Биз мыйзамдын үстөмдүгүнө ишенген, эмгеги менен жашаган жарандарбыз. Бизге башка бирөөнүн мүлкү керек эмес. Болгону биздин мыйзамдуу укугубуз корголуп, ушул жер маселеси чечилишин чечип берүүңүздү өтүнөбүз. Бөлүнбөй улам бир аким келет, улам которулуп кетет. Мынакей беребиз дейт, же биротоло үмүтүбүз түспөйт. Ушунча киши ушу бала бакырабыз менен 10 жылдан бери канча балдарыбыз деген сыртта иштеп, же бир балдарын турактуу жерде окута албай, келиндерибиз элдин санын көбөйтө албай кантип багабыз ар кайсы квартирада деп. Жаман аллаху алдабыз. Эч жака мындай бунт көтөрүп деле чыккан жокпуз. Эби менен келип сураныч болуп атат, акыркы үмүтүбүз деп немеңиз чыкканынан кысыл китеби барларга тийбегиле дегениңизди көрүп алып, сүйүнүч менен кайра бир жолугуп ушул жылы акыркы үмүтүбүздү сизге улап атабыз. Алдыңа кетейин, бизди ушу кур калтырбаңыз. Акыркы үмүтүбүз, акыркы сөзүбүз, балдарыбыз томсорбосун, эл улайлы, жер улайлы, балдарыбызды элдин санын көбөйтөлү, окуталы, жаркыратып. Мына 70ке келдик. 60-ыбызда жүрдүк эле ушу балдарыбыз деп жүрөбүз. Сизден ошо көптөн көп күткөн үмүтүбүз болсун ушу акыркы чечим. Мына дагы жолугушту, дагы эле улам аким алмашат. Улам неме биягыбызды тосуп алды. Бизге закон болбой атат, китебибизди көтөргөн бойдон кала бердик. Ушуну чечип берсеңиз суранарбыз. Эң биринчи, эгер үнүбүз жетсе.